رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Мейримди, урайымды Аллахтың аты менен баштап, жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, өзгөчө биздин көрөрмандар, Кудайым буйрса биз сиздер менен бүгүн Рамазандын алгачкы күнүндө жараткан Аллах Тааланын рахматы, мээрими, кечирими жааган Рамазан айында жолугуп отурабыз. Аллах мүмкүнчүлүк берсе, өмүр берсе, тынчтык болуп турса, ушундай сабактарды сиздер менен 30 күн Кудайым буйрса мына ошол Рамазанда 30 күн деп Кудайым буйрса ушул телевидениеден болсун, YouTube каналдарыбыздан болсун, Кудайым буйрса мына ошол токтотпостон улантууга аракет кылабыз. Жараткан Аллах Таала берекелүү кылган болсун. Бүгүн өзгөчө баарыңыздар орозосуздар, туткан орозоңуздарды жараткан Аллах Таала кабыл кылган болсун. Рамазан айы бул Аллахтын рахматы айы, кечирим, мээрим айы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam аввалуху рахма ва авсатуху магфира ва ахируху айткум минан ниран. Алгачкы 10 күндө Аллахтын рахматы, ортосунда мээрими, ва ахируху айткум минан ниран, акырында тозоктон кутулууга бир мүмкүнчүлүк болгон өзгөчө ай дейт. Мына ошол Аллахтын рахматы, мээрими жайган айга эсен аман жеткенибизге Кудайга миңдеген шүгүрлөр болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, рахмат, мээрим, кечирим, тозоктон кутулуу айы. Бүгүн мына ошол Аллах Таала тарабынан өзгөчө бир чоң мүмкүнчүлүк, улуу бир иштерге старт берилди. Ал старт берилүү Аллахтын рахматынын жааганына, кечириминин жааганына, ырайымына, өзгөчө бир канчалаган тозоктук деген инсандарыбыздын тозоктон кутулууга мүмкүнчүлүк болгон мына ушундай бир мусулмандар үчүн өзгөчө сезон дейбиз, бир шанс, өзгөчө бир Аллах Таала тарабынан бир мүмкүнчүлүктөр берилип отурат. Ошондуктан мына ошол Рамазанды бүгүн алгачкысына жолугуп турган болсок, убакыт деген бул учкан куш деп зымырап бат өтөт. Бүгүн алгачкы сабагыбызда сиздер менен жолугуп аткан болсок, балким арадан 30 күн өткөндө, 30 секунд, 30 саат өткөндө эртең акыркы сабакта жолугуп калуубуз да мүмкүн. Ошондуктан бүгүн Аллах Тааланын кереметтүү Кур'андагы бир аятына таянып, фазаккир фа инна зикратан фал муъминин, эскертүү ыймандууларга пайда берет дейт. Бүгүнкү сиздерге болгон менин эскертүүм ушул Аллахтын мээрими, рахматы жааган айда өзгөчө ибадатка көбүрөөк көңүл буралы. Күндүзүн орозо менен өткөрүп, кечелерин тахажжуд менен, таравих менен, мечиттерде, мына ошол намазканаларда, мына ошол жамаат менен иншалла кыямул лейл, түнү менен Кудайга тик туруп, жалбарып, ибадат кылып, рүкүдө, саждада Кудайым буйрса канчалаган күнөөлөрдүн кечирилүүсүн талап кылып, жана ошондой эле кандай бир муктаждыктарыбыз болгон болсо, баарын чечип алууга, Аллах Таала дуаларды кабыл кылууга бир өзгөчө мүмкүнчүлүк болгон ай турат. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam Рамазан тууралуу өзүнүн бир канча хадистеринин биринде бизер үчүн бүгүн орозо кармаган мусулман бир туугандарыбызга сүйүнүч катары айта турган болсок, куллу амали бани адама лаху, адам баласынын бардык амалы өзү үчүн, илля саумали ва ана ажзи бихи, орозосу гана мен үчүн, орозонун соогун мен өзүм берем дейт. Урматтуу мекендештер, кээ бир чоң инсандарга жолукканда өзү кабыл алат экен, шефтин өзүнө кирет экен деп кандай даярданып башка кылып, бере турган сурообузду, же болбосо кээде акимге, губернаторго киргенде эмне талабыбыз болсо жазып алып киребиз. Урматтуу аким, урматтуу губернатор, же өткөндө эле мына бизде президентибиз курултай өткөргөндө канчалаган инсандар жерлерден барып, Баткенден баргандар граница боюнча арманын айтып, дагы кай жерден баргандар мына ошо жер боюнча, башка боюнча, талаш жерлер боюнча канчалаган арманын айтты, бирок арманын айткандардын бардыгы компьютерден чыгарып кагазга жазып алып барган болчу. Эмне үчүн? Президентибиз өзү кабыл алат. Ошол жерде мага 10 мүнөт, 15 мүнөт сөз берилет. Ошол сөз берилгенде мен айтып каламын, биздин айылдагы, биздин райондогу, биздин айыл өкмөттөгү негизги көйгөй ушул деп. Анын сыңарындай жараткан Аллах Таала дагы адам баласынын кылган бардык амалдары өзү үчүн боло турган болсо, эми валиллахи мисалул аала, Аллах Таалага эми эң жогорку мисалдар берилиш керек. Ал менин мисалым туура эмес, бирок кантсе дагы айтайын дегеним, адам баласынын бардык амалы өзү үчүн, ал эми орозосу мен үчүн, орозонун сообун мен берем дейт. Кудай Таала түз өзү сооп бере турган мына ушундай бир өзгөчө ай башталып отурат. Ошондуктан бүгүнкү алгачкы кармаган Рамазан орозоңуздар кабыл болгон болсун. Аллах Таала иншалла мына ошол оозачар учур
учурундагы дуалар сөзсүз кайтарылбастан жооп берилет дейт. Муса пайгамбар өзгөчө пайгамбар, каламулла же калимулла, Аллах Таала менен түз сүйлөшкөн пайгамбар деп тааныйбыз. Бирок Аллах Таала Муса пайгамбарга кайрылып, "О Муса, мен сени менен түз сүйлөшкөндүгүмө карабастан, сени менен менин ортомдо бир канчалаган тосмолор бар, парделер бар. Бирок яти заманун, ушундай бир доор келет, заман келет. Акыркы пайгамбар чыгат. Анын аты Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ал Мухаммадтын үммөтү 30 күн Рамазанда ороза кармайт. Ороза кармап туруп, ооз ачар учурунда, ифтарлык учурунда мага жалбарып дуа кылган учурда, сени көзүн ортобузда болгон бир канчалаган тосмолордун, парделердин баарын алып салып, тосмосуз түз баарлашам" дейт. Ошондуктан урматтуу мекендештер, мына ооз ачар жакындап атат. Азыр жараткан Аллах Таала менен пардасыз, тосмосуз, ортомчусуз түз байланышууга бир мүмкүнчүлүк болуп турат. Ошондуктан кандай бир арзыбыз боло турган болсо, арманыбыз боло турган болсо, дардыбыз боло турган болсо, кээде мына ошо чоң жетекчилерге жазып барган сыяктуу кагазга жазып алып, ооз ачар учурунда жаратканга кайрылып, жаратканга жалбарып, мына ошол дуа менен ооз ачып, иншалла орозоңуздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Рахмат, мээрим, кечирим айы деп атабыз. Бул эмне үчүн Аллах Таала бул Рамазанда өзгөчө мүмкүнчүлүктөр берип атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам иза дахала Рамазан айы келген учурда, шайтандар кишенделет. Тозок эшиктери жабылат. Бейиштин канча эшиги болгон болсо, 8 эшиктин бардыгы ачылат. Мына ошол тозоктун эшиктеринин жабылуусу, шайтандын кишенделүүсү, бейиштин бар эшигинин ачылуусу албетте бул Рамазандын урматына. А Рамазан эмнеси менен мындай урматтуу? Рамазан албетте Рамазандын өзгөчөлүгү, урматтуулугу, сыйлуулугу бул. Мына ошол биздин бардыгыбыздын мусулмандарыбыздын мыйзамыбыз болгон. Баш үйү мына ошол Аллах Тааладан келген буйруктарыбыз болгон. Кереметтүү Кур'ан. Кур'ан түшкөндүгү үчүн, Кур'ан айы болгондугу үчүн, башкача тагыраак айта турган болсок, кереметтүү Кур'андын туулган күнү болгондугу үчүн дагы Рамазан айы мына ушундай бир өзгөчөлүктөрдү берет. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айы бул жыл сайын бизге бир айга конок катары келип кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Мен кана юмину биллахи ва алейкум дайфа." Силердин араңарда кимде-ким Аллах Таалага иман келтирген болсо, жана кыямат күнүнө иман келтирсе, фаликурум дайфа, коногун сыйласын дейт. Бүгүн Рамазанга бир конок мамиле кылгандай кылып, мына ошол 30 күн бир аяр мамиле жасап, сылыктык менен, жумшактык менен, кичипейилдүүлүк менен, мына ошол кээ бир жаман адаттарыбыздан тыйылып, ибадат менен өткөрүүгө Аллах Таала насип кылган болсун. Мына ошондой өткөрүү чыныгы мусулмандын, чыныгы ороза кармоочунун ибадаты. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, силердин араңарда кимдир бирөө ороза кармап, орозонун күнүндө аны менен кимдир бирөө эгер талашып, тартышып, ачууланып, кээ бир нерселерде келишпестик болуп кала турган болсо, инни соимун, мен ороза кармоочуларданмын, мен орозомун таксыр, макул кечиресиз, сиздики туура деп туруп, туура эмес болсо дагы мына ошол унчукпай койгон, бул мына ошол чыныгы ороза кармагандардын сыпаты дейт. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, Рамазандан ала турган сабактар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскерткен бардык амалдарга бекем бололу. Ошолордун катарында эң негизгилеринен бири мына ошол эмне? Адеп ахлак, кулк мүнөз. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринин биринде, "Ва иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак." Мен кереметтүү адеп ахлакты, кулк мүнөздү эң жогорку даражага жеткирүү үчүн жөнөтүлгөнмүн дейт. Пайгамбардын жөнөтүлүү максаты биздин адеп ахлак, кулк мүнөздү оңдоо боло турган болсо, келиңиздер, буга чейин кээ бир адаттардан, башкалардан арыла албаган бир туугандарыбыз мына ошол Рамазандын урматына канчалаган Кудайга жакпаган, пайгамбарга жакпаган адаттардан арылсак жакшы болот. Рамазандан алына турган өзгөчө сабак халал болгон, адал болгон, ичип отурган суубузду иче албайбыз. Жешсек разы болгон, адал болгон, ден соолукка пайда болгон азыктарды жегенге тыюу салынды, ооз ачканга чейин. Бирок ооз ачкандан кийин адал нерселер менен ооз ачалы, адал нерселерди жейле. Рамазандан алына турган өзгөчө сабак, эгер бүгүн Рамазанды урматтап, адал болгон нерсени жебей аткан болсок, Рамазан кеткенден кийин кантип анан арам тамакка, арам нерселерге баш ийебиз. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, биз Аллахтын кулубуз. Биз пендебиз, алсызбыз. Биз ибадат үчүн жаралганбыз. Кереметтүү Кур'анда биздин жаралуу максатыбызды баяндап Аллах Таала, "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун." Инсандар менен жиндерди ибадат кылуу үчүн жаратканмын дейт. Ибадат үчүн келген пенде бүгүн өз максатыбызды унутпайлы. Чындыгында акыркы күндөрдө канчалаган кырсыктар, апааттар, ошол эле учурда мына жакын күндөрдө болгон Турция, Түрк боордош мамлекетибиз болгон жер титирөөлөр. Мына Рамазандын алды менен күн сайын кечинде бизде кайталангандыгысы бул мына ошол Аллах Таала тарабынан келип аткан бир эскертүүлөр. Жараткан Аллах Таалага ошондуктан
жана ким бирөө айткандай жер титирегенде, жокчулук болгондо, кыйналып калганда, банкрот болгондо эмес, балким бүгүнкүдөй ден соолугуңуз барында, бүгүнкүдөй акылыңыз барында, бүгүнкүдөй убактыңыз барында Кудайга кайрылып, Кудайга жалбаралы. Анткени жараткан Аллах Таала кимде ким бардарчылык тамага кайрылса, ден соолугу барында, өмүрү барында, убактысы барында, мүмкүнчүлүгү барында мени менен мамилени бекемдесе, мүмкүнчүлүгү жок болуп калган учурда, кыйналып калган учурда, банкрот болуп калган учурда мен ал пендемдин жанындамын дейт. Ошондуктан дагы өзгөчө Рамазан айы бүгүн бизди чыныгы Роббибизге, кожоюнубузга, жаратуучубузга, Кудайга кайтууга бир өзгөчө бир мүмкүнчүлүк, шанс. Аллах Таала хадиси кудсиде, эгер пендем мен тарапка көздөй бир карыш басса, мен ал пендемди көздөй бир кадам басам дейт. Эгер пендем мен тарап көздөй баса турган болсо, ал пендем тарапка карап чуркаймын дейт. Эгер пендем мага жакындаса, мен ал пендемдин жанындамын дейт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Тааладан бир жакшы күмөн кылалы. Ва ана аля занни абди. Мен пендемдин оюндагыдаймын дейт. Берет, кечирет. Мени тозоктуктардын катарынан өчүрүп, бейиштиктердин катарына жазат деген болсок, жараткан Аллах Таала иншалла орозонун урматына бүгүн ошондой бир мүмкүнчүлүк берет. Рамазан айы мына ушундай кулак кагып, бүгүн бизге коңгуроосун кагып кирип келди. Бүгүн алгачкы орозону кармап отурабыз. Ибадаттарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Мына ошол ибадаттарды иншалла пайгамбар көрсөткөндөй тепте аткарууга мүмкүнчүлүк берсин. Рамазандын өзгөчөлүгү мына ошол кереметтүү Кур'ан туулган күнү туулган айы деп атабыз. Мына ошол мусулман болгондугубузга карабастан, ушундай Рамазанда тургандыгыбызга карабастан, мына ошол кереметтүү Кур'ан менен бактылуу болгондугубузга карабастан, пайгамбарга бактылуу акыркы үммөт болгондугубузга карабастан, бүгүн кереметтүү Кур'андан бир тамгасын тааныбагандар бар. Кереметтүү Кур'анды окушту билбегендер бар. Ал эмес, жакыны өткөндө, атасы өткөндө 2 сүрө окуп, баарыбыз жакшы билген Ихлас сүрөсү, көбүнчө муну бизде мына ошол Кул Фалахат сүрөсү дейт. Мына ошол Ихлас сүрөсү бир 3 аяттан турган, 3 сүйлөмдөн турган Ихлас сүрөсүн так дана окуп, атасына, апасына Кур'ан багыштап кое албаган мекендештерибиз жок эмес. Ошондуктан ошондой болгон мекендештерибизге жараткан Аллах Тааланын эскертүүсү менен кайрыларым. Рамазандын урматына келиңиздер, Кур'ан үйрөнөлү. Кур'ан окуйлу. Бул Кур'ан айы. Кур'ан ушулайда түшкөндүгү үчүн тозок эшиктери жабылып атат. Кур'ан ушулайда түшкөндүгү үчүн бейиш эшиктери ачылып атат. Кур'ан ушулайда түшкөндүгү үчүн ушулайда дүйнө менен кош айтышкандарды Аллах рахматына алып бейишине киргизип атат. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, Кур'андын урматына бул айда канча миңдеген шайтандар боло турган болсо, Аллах Таала тарабынан бардыгы кишенделип атат. Кээде шайтан азгырып атат, мойнум жар бербей атат, инсаф берип калар, иншалла, Кудай кааласа эмки жылы деп канча өмүрүбүздү өткөрдүк. Бүгүн Рамазанга жолугуп отурабыз. Жеке мен өзүм өмүрүмдөгү 31 Рамазан менен бүгүн кошо алышып жолугуп отурам. Арабызда кээ бир инсандар бар, 70 жолу Рамазан менен жолуккан, 60 жолу Рамазан менен жолуккан. Келиңиздер, мына ошол эмне? Рамазан келип кеткенде адаттагы эле Рамазандай келип кете бербестен, Рамазандан өз үлүшүн алгандардан бололу. Рамазандан албетте үлүшүн алуу бул жогоруда мен айткандай адал болгон нерселерден тыйылып атабыз кечке чейин, ооз ачарга чейин. Мына ошол арам болгон, макруh болгон, шарият жек көргөн, адам баласынын ден соолугуна зыян болгон канчалаган жаман адаттарыбыз бар, жоруктарыбыз бар. Ошолордон айрылсак, эгер атай кете турган болсок, мына ошол эң жеңилдери деп ала турган болсок, жеңили дагы шариаттын көзүндө эң жиркеничтүү бул мына ошол насвай болсун, сигарет болсун, ошол нерселерден тыйылалы. Кечке орозо кармап, кечинде кээ бир мекендештерибиз мына ошол насвай менен, орозо менен ооз ачкандар дагы жок эмес. Ошолорго эскертерим, келиңиздер, кимдин кул экенибизди унутпайлы, принцибибизди аныктап алалы. Эгер сиз насвайга кул болсоңуз, анда мына ошол кечке орозо кармап, кечинде насвай менен ооз ачасыз, сигарет менен ооз ачасыз. Ал эми жаратканга кул боло турган болсоңуз, кечке адал болгон нерседен тыйылып, кечкурун Кудай Таала жей бергиле, оозуңарды ача бергиле дегенде, арам менен, каяктагы шариятта жиркеничтүү болгон нерсе менен ооз ачпайсыз. Ошондуктан Рамазандын урматына кечке тыйылгандан кийин, кечинде да бир аз тыйылсаңыз, мына ошол жаман жоруктарыңыздан арыласыз. Мына ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, жаман жорук кулк мүнөздөрдөн арылып, жакшы жака өзгөрүлгөнгө аракет кылалы. Кереметтүү Кур'ан бизди ошого чакырат. Рамазан айы бизди ошого тарбиялаш үчүн келди. Рамазан айы мына ошол Алланын рахматы, мээрими, кечирими жааган ай. Мына ушул айда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринин биринде, күндөрдүн биринде мына ошол жума баянда хутба кылуу үчүн чыгып баратып, мына ошол минбарга путун коюп атып, амин дейт. Экинчи тепкичке путун коюп, амин. Үчүнчү тепкичке путун коюп, амин дейт. Сахабалар, я Расулаллах,
Adattagıdan sırt ün jok, söz jok ele amin amin dediniz. Bunun sebebi ne deydi? Amin degen söz urmatlı Müslüman bir tuğandar Kırgızçası bul. Allah'ım tezinen kavul kıl. Uşul nerse bizge kerek. Allah'ım uşul duama cevap ver degeni. Oşanın için kayda biröler dua kılıp atkanda amin amin dep imam dua kılganda cemaatin amin dep durganı. Allah'ım uşul imam surap atkan nerse bizge kerek. Uşunu tezinen kavul kıl. Uşul duasına cevap ver degen söz. O Rabbim bizge uşul nerse zarıl degeni. Amin degen sözün Kırgızçası. Peygamber ün jok söz jok ele amin uşul nerse bizge zarıl uşul kerek ya Rasul ya Rabbim deptir. Ekinci tepkişte uşuntuptur. Üçüncü tepkişte uşuntuptur. Anan jaratkan Allah'ını Peygamber uşuntkende sahabalar ya Rasulullah bunun sebebi ne de bunun sırrı ne dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Men mına uşul tepkişke putumdu koygan учурда Cebrail perişte geldi. O Muhammed senin ümmetinden kimde kim Ramazanga jolugup durup, orozoga kirip durup, mına uşul Ramazan menen jolukkan учурда Ramazandan koştoşup, Ramazan çıkkan uçuda günöölöründen arılbasa, 30 gündük orozodan paydalanıp, Allah'ın rahmatına tatıktı bolbasa, beýişlik bola albasa, tozokton kutula albasa 30 gündük özgöçe mümkünçülükte anda al penden rogu manfi rojul murdu menen süýrelip peşinesi menen süýrelip tozoka kirsin dediler. Fakultu amin. O Rabbim 30 gündük orozodan paydalanbagan menin ümmetim bar bolgan bolsa anda tozoka kire bersin. Uşul nerse kerek dedim deydi. Oşonduktan da urmatly musulman bir tuğandar Ramazanda da jaman işeden tıyılbagan, Ramazanda da orozo karmabagan, Ramazanda da günöөлөрүн taştabagan insanlar üçün paygambardın teteri tuura emes kargışынан sактanalı. Oşonduktan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kança orozo tutuuçularga jakşı nerselerdi sүйүнчүлөгөн, mına oşol sүйүнүштөргө gana jetken. Kudayım büyüse bıyılgı orozo ayı mına oşol günöөлөрдүн keçirilişine, adep ahlактын oňoluşuna, mından arkı jaşoobuzda iman İslam jolunda ömür keçirүүgө bagıttalgan orozo bolsun. Ramazandan mına oşonday özgöçө sabактарды alalı, tutkan orozoňuzlar kabul bolsun. Urmatly musulman bir tuğandar, bizdi gün sayın uşintiп күzөtүp barыңızlar. Kudayım buyursa, uşul sizler üçün gün sayın Ramazan sabaktarın. Keremetli Kur'an'dan ala turgan kebir tarbiyalik manidagi kısas okuyalardı. Mına uşul sizlerge tartуулap turabız. 30 gün orozonu sabak menen, namaz menen, orozo menen, tahajjud, taravih, qiyamul leyl. Mına uşunday ibadatlar menen ötkөрүүgө Allah Taala mümkünçülük bersin. Jaratkan Allah Taala az saatlar, sekundlar kaldı. Tutkan orozoňuzdарды kabul kılıp, beýişlik insanlardyň katarına koşsun. Her biriňizler aman bolуңуздар, tınç bolуңуздар. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.